Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү видео баарыңыздар үчүн пайдалуу болот деген ишеничтемин. Андыктан акырына чейин көрүңүздөр жана башкаларга дагы жөнөтүп коюуну унутпаңыздар. Сиздерге бир окуяны эстетким келип турат. Көпчүлүгүңүздөр менен эле болсо керек, бул электер менен эми болот деп ойлоймун. Бир күн үйдө отурсаңыз, белгисиз коноктор дарбазаңызды тыкылдатып калышат. Чыксаңыз жаш бир жигит же кыз, балким экөө тең бар. Амандашкандан кийин келиңиз сиздин сууңузду текшерип берели дешет. İçkeri киргизесиз макул деп, анан ыңгайлуу бир жерге отуруп алгандан кийин краныңыздан бир стакан суу алып келиңиз дейт. Алып келесиз. Анан өзү менен ала келген суусунан бир стакан башка бир стаканга куят. Анан кандайдыр бир инструментин токко сайып, экинчи бир учун өзүнүн суусуна коет. Өзүнүн суусуна салганда суу тунук боюнча калат. Андан кийин чыгарып туруп сиздин сууңузга салып көрөт. Заматта суу саргайып, карайып же дагы бир башка өңгө өтүп кетет. Анан айтат, көрдүңүзбү, сиз кандай болгон суу ичип жатасыз, ушинте берсеңиз үй бүлөңүздөр менен ууланып каласыздар. Андан көрө келиңиз биздин ушул фирманын фильтрин краныңызга орнотуп берели, анан таза суу ичип калыңыздар. Анан ошол бөлүп төлөсөңүздөр деле болот деп сиздерди көндүргөнгө аракет кылат. Балким көндүңүз, балким көнбөдүңүз. Жок дегенде ондон бир адам көнөт. Анан ошолардын кылган аракети бул чындыгында өтө чоң шылуундук. Анткени алар көрсөткөн нерсе бул болгону эле электролиз деп аталган кубулуш. Мисалы, ошол өзүнүн суусуна салганда токту кичинекей эле тузду себелеп койгонуңуздарда анын суусу деле сиздердикиндей өңгө өтмөк. Ошол себептүү эми ошол кел электерге айтып коеюн, үйүңүздөргө бирөөлөр ушинтип келип калса, аларды ошол киргизбей эле койсоңуздар дагы жакшы болот. Анан муну менен сиздерге эмнени айткым келип турат? Муну менен сиздерге айткым келген нерсе, биз фильтр сууга муктаж эмеспиз. Бир канча факторлор менен муну далилдеп берейин. Мисалы, ушул мезгилге чейин ушул крандан ичкен суудан ууланып ооруканага түштүм деген фактыны эч ким укпаган. Мисалы, мен уккан эмесмин, башкалар деле укпаса керек. Анан мисалы, ич өтүп ооруканага түшчү болсо дагы, бул эскирген тамактан, эскирген салаттан же да ушундай бир продуктдан болот. Эч качан суудан болбойт. Ошол себептүү биз ичкен суу бул 100% ишенимдүү. Эгерде мисалы суудан бир адам уулана турган болсо, ал өтө чоң окуя болот. Айтайын дегеним, суу бир булактан келет дагы, бир багыттан бардык ушул шаар боюнча таркатылат. Эгерде ошол суу булганган болсо, ооруканага түшкөндөр өтө көп болуп кетет. Мындай окуялар өтө көп эмес, бизде дээрлик болгон эмес. Ошол себептүү мындай окуя болбой эле койсун негизи. Ошол сууну булганыш дегендер булар жалганчы болот да. Биз ичкен суу 100% ишенимге арзыйт, иче берсеңиздер болот. Анан макул, эми ушул фирманын суусу тазадыр, ушул тазалап берсе жакшы болоттур деп орнотуп ала берели. Эгерде орнотуп алсак, бул бизге пайдадан көрө көбүрөөк зыян болот. Анткени биз фильтрленген сууга муктаж эмеспиз. Суунун курамында магний бар, железа бар, башка микроэлементтер дагы бар да. Эгер алар алынып сала турган болсо, суу тескерисинче оор болуп калат. Биз үчүн тескерисинче зыяндуураак болуп калат да. Ошол себептүү өзүбүздүн ичип жүргөн суубуз жакшыраак болот. Ошол сууну эле иче бергениңиздер жакшы. Анан дагы мисалы, эгерде кандайдыр бир инфекциялык оору келе турган болсо суу аркылуу, ал фильтр чындыгында тосуп калыш өтө кыйын. Дээрлик тосуп кала албайт. Себеби эч кандай далил жок буга. Ал мезгилде мисалы сиздердин ошол бирөө үй бүлөдөн ууланган болсо, ошол фильтрди орнотуп бергендерди эстегенге деле эч кандай чоңуңуздар тийбейт. Анан дагы мисалы, сиз жакшы билесиз, көбүнчө мурда деп коелу, талаада иштеп, дыйканчылык кылып жүргөн мезгилде, мисалы алманы жеңибизге арчып туруп эле жей беребиз го. Колубуз кир болсо деле, ушул талаада мисалы дасторкондо колду жуубай деле отуруп жей беришет го. Мисалы мен менен болгон, башкалар менен деле болсо керек. Ошондо мисалы канча чаң, канча микробдор бизге кирип кетет, бирок эч нерсе болбойбуз го. Кайра эле туруп
тиричилигибизди кыла беребиз. Муну менен эмнени айткым келип турат? Айткым келген нерсе, биз күн сайын канча жолу тамактансак, жада калса тамактанбай эле жөн эле аба жутканда дагы миллион микробторду жутабыз. Жана ошонун бардыгын биздин организмибиз тазалап турат. Мисалы, биздин ушул мурунубуз аркылуу дем ала турган болсок, көпчүлүк ошол уулуу нерселер мурунда калып кетет да, сыртка кайра аны чыгарып койсок болот. Ошол себептен ооз менен эмес, мурун менен дем алганга аракет кылыш керек. Бул биринчи тоскоолдук болот зыяндуу нерселер үчүн. Андан кийин ашказан бар. Ашказандын ичинде туз кислота деген бар. Ага түшкөн бардык нерсени ичинде микробторду жок кылууга жөндөмдүү. Эч бир микроб ашказандан ары өтүп кетпейт. Ашказанда өлөт сөзсүз түрдө. Макул өлбөй калды дейли. Өлбөй өтүп кеткен болсо, андан ары өт деген суюктук бар. Боордон бөлүнүп чыгып, өт капчасында топтолот дагы анан тамак жегенибизде оонекеличиге куюлат. Ушул өттүн бир кызматы микробторду жок кылуу. Андан өтүп кете албайт. Ошентип биз 100% тазаланып турабыз. Муну менен колду жуубай тамак жеңиздер демекчи эмесмин. Болгону бизди ушул Кудай өтө бир идеалдуу кылып жаратканда, болбосо биз жашай алмак эмеспиз. Ошол себептүү мындай ушул тазалоочу бир аппараттарга негизинен муктаж деле болбойбуз. Анан дагы бир фактыны келтирип коеюн. Макул үйгө ушундай фильтр суу чыгара турган аппаратты коюп койдук дейли. Бирок биз 24 саат үйдө отурбайбыз да. Көчөгө чыгабыз, канчалган ашканалардан тамактанабыз, суу ичебиз дегендей. Той аштарга барабыз, олтуруштарга барабыз, узак жерлерге чейин барабыз да. Анан ал жерлерге дагы өзүбүздүн фильтр суубузду ала барбайбыз го. Ошондо эмне болот? Биздин күнүбүздүн жарымы үйдө өтсө, жарымы сыртта өтөт. Ошол себептүү макул ошол үйдө таза болгонубуз менен көчөдө таза боло албайбыз го. Ошол себептүү эмнени сиздерге айтмакчымын. Айткым келген нерсе, бекер чыгаша кылбай эле коюңуздар, фильтр орнотпой эле коюңуздар. Андан көрө балким сууну бир кайнатып туруп ичсеңиздер жакшы болот. Ошондо ишеничтүү болот. Бүгүн сиздерге ушул нерселерди айткым келди. Маалымат пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө сактап алыңыздар, жөнөтүңүздөр башкаларга. Комментарийге болсо, ошол сиздерге ушундай коноктор келген беле, ушундай фильтрлерди орноттуруңуздарбы, ошолор боюнча өзүңүздөрдүн ойлоруңуздарды жазып кетиңиздер.